алгачкы тортду 2007-жылы үйдөн кадимки курулуш дрели менен жасап, окшошпой кардарма уят болгом. Дал ушинтип маегин баштады каарманыбыз Андаш Каныбек уулу. Ал бүгүнкү күндө бүтүндөй салтанат торт иштеп чыгаруучу ишкананы жетектеп турган маалы. Андаш Нарын областына караштуу Кочкор жергесинде төрөлгөнү менен бала чагы сооданын кайнаган жери болгон Бишкек шаарында өткөн. Мектепте окуп жүргөн кезинен тарта эле апасы Салтанат менен биргеликте торт жасап, ал Тургай 7-классынан тарта Борбордогу ири торт иштеп чыгаруучу ишканалардын биринде катардагы жумушчу болуп эмгектенген. Башында акча үчүн, зарплата үчүн иштедик. Кызыккан жумуш негизи көп билинбейт да, чарчабайсың. Анан ошондуктан акырындык менен үйдөн кичинеден заказ принимать этип, ал кезде каражат аябай слабый болгондуктан ручной дрель менен кремчи алган күндөр болуп, ошо менен иштеп, анан кийин акырындык менен ушул көп ийгиликтерди, көп байкелерибизден талант аркылуу жетиштик да, көп нерсени көргөзүп ошол системада. Эң башы, чынын айтсам, 400 сомго миксердин чалгычын жасатып келгем. Анан дрелди 700 сом алган болуш керек мен. Ошол менен баштагам. Эң башкысы ошол сумма. Баш аягы бир 2000 сом менен башталган. 2000 сом ал 2008-7 жылдар болуш керек. Ошондо чоң эле акча болчу да. Ошо менен башталган башы. Бирок көптөгөн аябай кыйынчылыктарды басып өттүк, көптөгөн нерселерди үйдөн кылган эмгегибиз жетпей калчу кафелерге же заказдын ээсине берген кишилерге көп уят болдук башында. Салтанат торт чыгаруучу ишканада бүгүнкү күндө 15 адам эмгектенет. Ар бирине иштеген ишине жараша 15 миңден 60 миң сомго чейинки айлык акылары каралган. Мындан сырткары бекер тамак аш жана үй-жайга муктаждарга жатаканада берилип келет. Каарманыбыздын айтымында бул тармакта эмгектенүүнү каалаган жаштар көп, бирок баары эле иштин ысык суугуна чыдап иштеп кете албайт. Анын үстүндө кондитердик тармакта иштөөчү, атайын адистерди окутуп даярдоочу саналуу гана кесиптик лицейлер болбосо, тамак жагынан жогорку технологиялык билим берүүчү окуу жайлар жок көсө. Ал эми ошол окуу жайларды бүткөн билимдүү кадрлардын көпчүлүгү өлкө ичинде айлык маяна көңүл жибитерлик болбогондуктан көпчүлүгү чет элде иштөөнү эп көрүшөт. Кадр маселеси боюнча Кыргызстанда негизи кондитерлер аябай көп. Жакшы менмендеген өзүнүн билген билимдиги боюнча, билими көп нерсени билген боюнча Кыргызстанда мастерлер аябай көп. Азыр Кыргызстанда маянасы аз болгондуктан көзгө көрүнөрлүк деле фирмалар аз. Чоң Куликовский көбүнчөсү жакшы зарплата условия түзүп бергендер ошолор. Калган жактардыкы болсо маяналар аз да, көп эле жердики. Анан чет элге көбүнчөсү чыгып кетет. Менин досторум, тааныштарым, көп жылдан бери иштешкен коллегаларым азыр Кыргызстанда 1-2 эле калды, ушу Куликовский фирмада иштешет. Калгандары бүт чет өлкөдө. Эми мындай айтканда бир 20дан ашып кетсе 2 Кыргызстанда иштейт, калганы 18-ü чет өлкөдө эмгектенет да азыркы чакта көбүнчөсү. Өлкө Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери Кыргызстандын чакан рыногун Орусия менен Казакстандын таттуулары ээлеп, жергиликтүү өндүрүшчүлөр кыйынчылыктарга туш болуп жатканы айтылып жүрөт. Бирок чет элден товар ташуу алда канча жеңилдеген. Негизи эле кондитердик жаатында атаандаштык өтө курч. Каарманыбыздын айтымында күнүнө жок эле дегенде 5-тен 10го чейинки ар кыл тармактагы таттууларды чыгарган ишканалар ачылат. Бирок тилекке каршы алардын ачылганынан жабылганы бат болууда дейт. Атаандаштык көп эле жерде бар. Негизи азыр Кыргызстанда негизи азыр бизнес жактан көп аябай акыркы 2-3 жылдан бери өнүгүү катуу болуп атат. Күнүнө почти жок дегенде угушум боюнча 5-тен 10го жакын кондитерский фирмалар ачылат. Анын иштеп кеткени өтө эле аз. Көбүнчөсү 1 ай, 2 айда эле кайра жабылып калат да. Аны алып кетүү аябай оор болгондуктан конкуренциянын көптүгүнөн байкасак болот аны. Бажы биримдиги боюнча бизге аябай оңой условиялар түзүлдү. Мурда биз Кыргызстандан таппаган товарларды алып келиш аябай оор болчу. Азыр биз көбүнчө Алматыга кошуна мамлекетке барып, өз алдыбызча керектүү товарларыбызды оңой ала алабыз. 2 саат, 4 саат кетет ашып кетсе.
4 саатта биз ошол жактан товарларды көбүнчө алабыз. Атаандаштык курч болгон кондитер рыногунда 10 жылдан бери үзгүлтүксүз иш алып келе жаткан Салтанат ишканасы бүгүнкү күндө тортторду жаңыча стиль менен заманбап үлгүдө жасап келишет. Ар биринин курамында кардардын талабына жараша атамекендик сүт, каймак, кургатылган жемиштер да кошулат. Ал эми таттуу жасалуучу чийки зат, түрдүү кошулмалар чет мамлекеттерден буйрутма менен алынып келинет. Торт жасоодогу эң алгачкы этап бул анын нанын даярдап алуу болуп саналат. Ар бир нан 200-220 градус ысыктыкта бышырылат. А мештердин баасы $2,500 түзөт. Адилет, айтсаңыз, деги торт жасоодо ушу эмнеден баштайбыз эң алгач? Эң алгачкы биринчи жумуш бизде бисквит кылып алышыбыз керек. Ал үчүн биз жумурткаларын чагып, атайын тазаланып келет бизге жумурткалар. Ошолорду чагып, даярдап алабыз. Өзүнүн рецепти боюнча. Примерно 20 штуктай болот бизде. Килограмм 125 грамм кылып. Өлчөмүнө жараша жумуртка кетет экен да, Ооба. Биз ошондо азыр канча килограммдык торт жасагандабыз? Азыр биз 10 килограммдык торт жасагандабыз. Ал үчүн ошо биздин рецептте ошого дайындалган. Бир замесибиз ошондой болот да. Бисквиттин торттун ичиндегичи. Жана эле наны да ошондой. Наны. Начинкасы болот ичиндеги. Кремдерич, ошолору жакшы болуш керек. Бисквитке сиңген, жакшы даамдуу, сироп болгон. Кээ бир торттор жесең супсак болот. Ошо начинкасын китайский кремдерден жасап коюшат да. Ошондуктан ал жакшы болбой калат. Жумуртканы ошо жана мен айткан боюнча эме кылдык. Сумайды канча кошосуз? Сумайды 380. Бул кадимки өсүмдүк май да, Ооба, өсүмдүк майы. Кушинке кошобузбу же? Эми сахарды кошобуз. Бул жакта сахар килограмм. Сахарды салабыз. Муну чалып алып көтөрүлгөндөн кийин анан унду кошобуз үстүнө. Көптүрүп алат экенбиз алгач. Азыр көптүрүп алабыз. Муну атайын чалуучу машинада чалышыбыз керек. Бул жака. Атайын аппарат экен да. Муну адам кол менен чала албайт да, атайын ушул аппарат менен чалып массаны көтөрүп алабыз. Муну атайын чалыныш керек могу. Чалынып көтөрүлүп чыккандан кийин унду кошушубуз керек болот. Бул чалычы жетпей калган жокпу же ушундай болуп турабы? Жок, ушундай болуп турат. Анан көп өткөндө Бир аздан кийин көп чыгат да. Формаларды атайын клиенттер заказ берет да, 4 бурчтук формасына томолок же болбосо атайын коёндун же болбосо мишканын детский торттор үчүн. Ошолорго атайын формочкаларыбыз бар. Ошолорго салып, коюп, бышырып дайындап беребиз да. Ар кандай кылыпчы. Ичине бисквиттерин кара бисквит, красный бисквит, белый ар кандай эмелери бар да. Өңүн да өзгөртөбүз, формасын да өзгөртөбүз, даамын да өзгөртөбүз да. Курамына чейин, арасына балким ар кандай кургатылган жемиштерди кошуп, кошулат. Тортордун нандары бышкандан кийин ар бирин жок эле дегенде 15-20 мүнөт тыныктырып коюу кажет. Бул нандардын буусу толук чыгып, муздоосуна гана жардамын тийгизбестен, тортордун даамдуу жана сапаттуу болуусуна да өбөлгө болот. Кийинки процесс токочторду бирдей формада бөлүктөргө бөлүп кесип алуу болуп саналат. Бул
ишти деги эле сүйгөн киши аткарбаса эмгектенүү өтө татаал. Бир торт эгерде наны бышкан болсо жарым саатта эле кооздолуп бүтөт. А бирок күнүнө жок эле дегенде мындай торттон бир нечеси жасалат. Баасы 500 сомдон башталып, жасалгасы жана курамы көлөмүнө жараша 100 000 сомго чейин жетет. Бул жака орех, майдаланган орех коштук, грецкий орех, изюм коштук. Кызыл изюм кошуп, каймактын өзү менен начинкаланды бул торт. Азыр клиент ушул тортту, биздин фирменный торттун эмесин заказ берген. Бизге кээ бирде клиенттер красный бархат же болбосо медовый, творожный ар кандай торттордун эмесин берет. Ошого жараша айткандыгындай кылып жасап беребиз биз. Сиздердин фирмалык торт ушундай? Биздики ушундай чыныгы натуральный каймак болот. Анан грецкий орех, изюм аралашып болот начинкасына. Келиңиз анда тегизейт окшойт. Муну азыр бир аз тоңдурабыз холодильникке, ошто өзүнүн формасын кармаш үчүн. Муздаткычка канча убакытка салып коесуз? Муну жарым саатка салабыз муздаткычка. Жарым саатка салып, бир аз өзүнүн формасын сактайт. Андан кийин уже үстүн коздоп өтүп баштайбыз. Биз сыртына обмазкасына, Сырткы жазалгасына, коздогонго белковый крем колдонобуз. Бул деген жумуртканын агы, ошого сахар кошулуп, сүт кошулуп, сгущенка кошулуп чалынат. Ал ушунчалык көп чыкканча чалынып, андан кийин ошо торту коздогонго колдонулат. Коюу экен, Коюу болуп калат. Биздин Тортубуз даяр болуп калды, уже торту алып чыгайын. Тортубуз даяр болуп калды. Сыртын аз коздойн. Коздош үчүн дагы талап керекпи атайын? Коздош үчүн талант. Фантазияны, ойчоолукту иштетип, жазып аткан учурда бир торт бири-бирине окшошобу негизи? Бир торт бири-бирине окшошпойт жазып атканда. Аябай бир 10 этаж, 8 этаж торттор болуп калат бизде. Ошолордон бери жазап кетиребиз. Азыр мен сыртын түздөп, крем менен түздөп, крем сүйкөп алам. Ушу бир тортко канча ушу колдоносуз кремди салмакта? Бир тортко 200-300 грамм крем кетет. Жана ашыкча болуп калса да болбойт да? Ашыкча болсо да болбойт. Ашыкча болсо креми көп болуп, Даамы жалат болот клиенттерден. Муну түздөп алабыз. 6 жылдан бери иштейм ушул кондитерскийде. Ушу салтанат ишканасында? Ушул жакта. Кудайга шүгүр, ушул менен үй бүлө багып атабыз. Бул да өзүнчө бир кандай десем, өнөр да, бул дагычы. Кооздош керек, Тортум аябай жакшы болсо, аябай көңүлүм көтөрүлөт да. Клиентке жакса, клиентке жакпай, тортум жаман болуп калса, кээде болбой калат да, анда настроение чүп, көңүл чүп. Көңүл жок кетебиз үйгө. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сыртынан караганда аябай жеңил көрүнөт эле, бирок иштей келгенде чынында бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун демекчи. Бул тортту дагы өзүн билген атайын шебери жасап алса, бул иш чынында меники эмес экен. Келиңиз, өзүңүз улантыңыз. Бул эмне болгон суюктук? Бул атайын гель. Могу сүрөттү жалтылдатып, дагы кооздук берип туручу гель, аны кошулат. Милдеттүү түрдө кошула турчу нерсе ал. Жей турчу кагаз да. Түшүнүктүү. Атайын мастикадан. Мунун түрлөрү дагы болот, вафлиден болот, мастикадан болот. Мен ойлоп атпайм, жаап туруп анан кийин кайра сыйрып аласыздарго, элеси Жок. түшүп калат го депчи. Жок, эмеси боюнча желет да, ушул боюнча желет. Түшүнүктүү. Муну текшилеп алабыз мындай кылып. Чекелерин текшилеп, бордюр кылып коздойбуз азыр. Тазалап алайлы. Чекесин текшилеп, мындай кылып. Бул кооздоп эмне деп аталат?
косогуч. Бул бордюр атайын ошо рамкаларын чийебиз. Лентасын дагы ошо сүрөттүн эмесине жараша. Түсүнө, Ооба. гүлдөрдү, оюнчуктарды дагы талап кошсо керек, Гүл азыр буга гүл коебуз. Бул жактарына оймо чийме чийебиз. Негизинен эле ушул гүл койгондо, оймо чийме чийгенде Берет. канча убакытта үйрөнүп бүттүңүз сиз? Келгенде эле дароо үйрөнүп кетсеңиз мүмкүн. Келгенде мен эч нерсе билбей келгем. Акырындык менен иштеп атып, 1 жылдын ичинде үйрөндүм мен. Көптү үйрөнөт экенмин. Эреже боюнча ишкананын ички жылуулугу кышы жайы дебей +5 градустан ашпоо кажет. Биздин чыгармачыл жамаат үшүп тоңгону менен жумушчуларга бул кадырес эле көрүнүш экен. Бардыгы жеңил формалары менен эле иштеп жүрүштү. Ак колгап жана баш кийимсиз мекеменин босогосунда аттоого мүмкүн эмес. Ар ким бул жерде бисквитти өзүнчө бир адам бышырат, начинкасын өзүнчө бир адам, ар бирине жумуш бөлүнгөн, ошол жумушун күндө ошол бөлүнгөн жумушу боюнча эмгектенишет бул жакта адамдар. Менин жумушум ушул үстүн кооздоп, клиенттердин айтканына жараша өздөрүнө жаккыдай торт жасап беришим керек сыртын. Бул жактагы кыз болсо ичин жасап берет мага. Ичин дайындап, жана грецкий орех, изюм, каймактарды сээп, жакшынакай кылып дайындап берет. Мен ушунун үстүн кооздойбуз. Кеттик анда да эмнелерди кошобуз? Эми буга гүл коебуз. Мага гүлдү коюп, гүлүн деле ушул эле кремден коебуз. Ак кылып эле. Негизинен ар кандай түстө да болушу мүмкүн. Ооба. Ар кандай түстө кылсак болот. Азыр мен ак эле гүл коем. Гүл коюш дагы аябай Татаал нерсе. татаалыраак кичине. Муну азыр өзүңүз деле берем. Кылып көрсөңүз болот. Колуңузга берейин. Мен бир көргөзгөйүн. Мынакей, ушундай кылып гүл коебуз. Сыртына мындайынан Айландырабыз, айландырасыз. Ичке кылып, биринчисин ичке айландырасыз, андан кийин уже каттап кете беребиз. Бул айланат. Мындай кылып. Тортко себиле турчу. Бул дагы бир кооздук берет. Ушудан сеп коелу. Булардын баардыгын тең даяр аласыздарбы же жасайсыздарбы? Даяр сатылат булар. Атайын кондитерский магазиндерден сатып алып Бишкекте эле? коебуз. Ооба, Бишкекте эле. Салтанат ишканасында мындай жазуулардан сырткары ар кыл сүрөттөрдү чагылдырган, оймо чийме, гүлдөр тагылган торттор жасалат. Ал гана эмес, өлкөдө иштетилип чыгарылып жаткан таттуулардан өзгөчөлөнүп, кадимки скульпторлор торттун бетине ар кыл жомок каармандарын жасап, бөөктөргө жаркын маанай тартуулап келишет. Негизгиси баягы айтып атпаймынбы, суу аккан суу бири-бирине окшошпойт дегендей, ар бир кондитердин өзүнүн жасаганы тортунан дагы айырмасы бар. Өзгөчөлүктөрү, рецепттери башкача болот. Анан ушу биздин өзгөчөлүк дагы ушул бул жагы дагы бир аз Кыргызстанда мындай нерсе жок го деп ойлойм да. Ушунун менен дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ушу торт келгенде, ушу торт менен ушу бир жакшы каарман, баланын өзүнө жаккан каарман келсе, ушу бала ушунчалык сүйүнөт да. А биз ошол сүрөттү көрүп, биз сүйүнөбүз да, ушу баланын сүйүнгөнүн көрүп сүйүнүп калабыз биз. Ошол бизге бул жумуш жагат өтө. Өнөр жай, энергетика жана кен байлык иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча 2017 жылы өнөр жай тармагында 204 миллиард сомдон ашуун суммада азык өндүрүлгөн. Анын ичинде кондитер тармагында өндүрүлгөн азыктар өткөн жылдын октябрь айында дээрлик 4000 тоннага жеткен. Мындай өсүштөргө Салтанат ишканасы өңдүү азаматтар эмгектенген мекемелердин салымы болбой койбос. Бүгүнкү күндө мына бул Салтанат ишканасында жалпысынан 15 адам эмгектенип, айлык маянасы 15 000
миңден 60 миңге чейинки айлык маянасы төлөнүп, андан сырткары бекер жатакана, тамак ашы дагы каралган экен. Бул шарттын бардыгын тең жасап жаткан азыркы азаматтар болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.